эң көп окулган китеп кайсы десеңиздер, мусулмандардын арасында бул Кур'ан-ы Керим экендигин эч мындай экиленбей туруп айта алат экенмин. Алла Тааланын улуу китеби Кур'ан-ы Керим мусулмандардын арасында, өзгөчө мусулман эмес да инсандардын арасында бүгүн кызыгуу да көп экен, эң көп окулган китеп экендиги айтылып атат. Бул дагы бизди кубандырат, сүйүндүрөт, себеби сөзсүз эле башыңа бир нерсе келиш керек да, анан кийин сен түз жолго келишиң керекпи? Сөзсүз эле бир сыноо келиш керек да, анан кийин сен бир нерсени окуп, ошондон үйрөнүп, же ошол жолго түшүшүң керекпи? Жок. Жашоодо андай эмес. Жашоодо Алла Таалам акылды эртерээк ойгонгула, ойлонгула. Афала ятадаббарун, афала яқилун. Ойлонбойбу, ой жүгүртпөйбү деп эме алат. Мындай ешкандай айтып атат. Же болбосо башка аяттарда, аяттар менен акырын баштап атабыз. Же болбосо Алла Таалам айтып атат, асман менен жердин жаралышында кандай керемет кооздуктар. Жана ага ой жүгүртүп, окуп, изилдеп көрдү бекен инсан деп атат. Чындыгында биз изилдедикпи? Асманды, жерди, анын ичиндеги бүгүн илим алып атабыз. Кээ бириңер биолог болушуңар мүмкүн, кээ бириңер медик болушуңар мүмкүн, кээ бириңер психолог болушуңар мүмкүн, адамды изилдеп атасыңар, адамдын ден соолугун изилдеп атасыңар. Ошонун бардыгы бүгүн студенттер окуп атабыз. Баарыбыз эле, мен деле студентмин, силер сыяктуу эле. Мен дагы окуп атам. Силер да окуп атасыңар. Эмне окуп атабыз? Бир билим алайлы деп окуп атабыз. Эмне үчүн билим алайлы деп окуп атабыз? Келечекте бир кесиптин ээси болойлу деп. Туура, макул. Ал биринчи максат Алланын ыраазылыгы үчүн деп коет. Негизинен исламда Алланын ыраазылыгы үчүн деп билим алабыз. Андан кийин бир кесиптин ээси болоюн. Макул, ал кесиптин ээси болдук. Андан кийинчи десе, ошол алган тажрыйба, илимим менен инсандарга пайдалуу инсан болоюн деген да максат бар да артында. Кандай гана кесип болбосун, кандай гана илим албагыла. Ошондон бир хадисте мынтип айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде: "Иза ахабба ахадукум ан юхаддиса раббаху фалиqra'ил Qur'ан." Эгерде силердин араңардан бирөө жарымыңар Раббиси менен, жараткан эгеси менен, Алла Таала менен сүйлөшкүсү келген болсо, Кур'ан окусун деп атат. Жараткан Алла Таалам өзү менен болгон маектешүүнү, сүйлөшүүнү Кур'ан-ы Керим оку деп айтып атат пайгамбарыбыздын тили менен. Кур'ан-ы Керимди окусаңыз, сиз жараткан менен сүйлөшкөн менен барабар экен. Муса пайгамбар Тур тоосуна чыгып, жараткан менен сүйлөшүптүр. Атайын Тур тоосуна чыгып, ал жерде Египеттеги Синай чөлүндө тоолор бар. Ошол жерде чыгып, жогору Тур тоосундагы момунтип эле биздин Сулайман тоого чыккандай эле бир саатта чыга турган тоо эмес. Бир канча сааттар түнү бою чыгасың, андан кийин таң атканды көрөм деп эме кыласың. Чыккандан кийин таң аткандан кийин карасаң, жер ылдый жакта калып кеткен. Ошол жерге атайын коомун таштап коюп чыгып, жараткан Аллах менен сүйлөшкөнү чыгып атат. Эмне үчүн? Эмне муктаждыктарды? Себеби жан дүйнөсү ошону талап кылып аткан болчу. Эми бүгүн да биз мусулман жаштары катарында биз кээ бирде көөдөнүбүз, жүрөгүбүз бир нерсеге өксүк болуп атат, кемип атат. Айтайынбы, бүгүн биз боорукердикке, бүгүн биз мээримдүүлүккө, бүгүн биз жылуу сөзгө, бүгүн биз бири-бирибизге жардам берүүгө муктаж болуп атабыз. Бирөөнүн жакшы сөз айтып койсо экен, бирөө бир мактап койсо экен, бирөө бир жакшы бир мындай жылмайыңкы жүз менен карап койсо экен деген нерсени ичибизден күтүп атабыз. Балким ошол нерсе өксүк болуп атат, бизге жетпей атат. Ошолордун катарында биз бүгүн китеп окуганга муктаж болуп атабыз. Өзүбүз сезбей атабыз, бирок китеп чындап эле китеп окуганга муктаж болуп атабыз. Китеп окуй албай аткандыктан, балким техникасын билбей аткандыктан, кантип окулуш керек китепти, эмне китеп окушубуз керек экенин билбей аткандыктан, балким бат эле китепти алгалы эле, китепти ачканда эле уйкубуз келип аткан болушу мүмкүн. Ал башка маселе. Бирок биздин көкүрөк, биздин акыл эс, аң сезим бүгүн өтө жарды. Сиздерди айта албаймын, бирок жалпы элди айтып атам, Кыргызстандын элин айтып атам, мусулман дүйнөсүн айтып атам, ислам дүйнөсүн айтып атам. Бүгүн жарды болуп атабыз. Эмнеге? Китепти көп окубагандыгыбыздын айынан. Ал эми китепти бир гана диний китеп окуш керекпи дегенде суроо келет да, жок. Бир гана диний китеп окула деп аткан жерибиз жок. Дүйнө тааным. Элдердин маданиятын окуңуздар, тарыхын окуйлу келиңиздер. Толтура окуй турган нерселер бар. Бир гана окулбай турган нерсе, жараткан Алла Тааланын сызып койгон сызыгынан ашып өткөн, биздин адеп ахлак нормабызга терс келген, карама каршы, биздин үрп-адат, каада салтыбызга карама каршы терс келген, туура эмес маалыматтар болгон болсо, аны окуганга тыюу салынат. Кантип адамды өлтүрүш керек, кантип онун немесин уурдап кетиш керек, техникаларын үйрөнүп алайын деген китептер болгон болсо, кереги жок деп атам. Эмнеге дегенде, эмне кереги бар анын? Башканын мүлкү, башканын ден соолугу, башканын жаны, ал сиздики эмес, ал аманат.
Ага кыянат кылбашыбыз керек. Андыктан бир хадисте айтайын. Ида караа ар-раджулу ал-Кур'ана, эгерде бир адам Кур'ан-ы Керимди окуса, мен Кур'ан менен баштап атам, акырындап китеп көтөрөбүз буйурса. Ида караа ар-раджулу ал-Кур'ана вахташа мин хадиси Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям. Бир адам Кур'ан-ы Керим окуса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистеринде окуп, түшүнүүгө, анын ичинен жакшы маанилер чыгарууга аракет кылган болсо, Пайгамбар хадисинен ва канат хунака гаризатун kana халифатун мин хулафаил анбия. Ошол хадистерден пайдаланып, өзүнө бир пайда ала турган болсо, ошону амал кылып жашай турган болсо, окуган нерсесин пайдалана турган болсо деп атат да, мунун артынан бир чоң маани жатат азыр. Анда ал дейт, пайгамбарлардын артынан келүүчү мураскорлор болуп калат ошо инсандар дейт. Куранды окуган болсо бир инсан, сиздер Куран окудуңуздар, артынан хадис окуп койдуңуздар, түшүнүүгө аракет кылып атасыздар. Эмне жазылды экен бул жерде? Могул аятты окудум, жөн эле Куранды баштан аяк окуп чыккан жокмун, бирок окудум деп атасыздар да. Бир канча окуп туруп, Ихлас сүрөсүн окуп, эмне маани жатат мунун артында? Эмне деп айткысы келип жатат Кудай Таалам? Хадисте айтты, бир хадисти окудуңуздар, артынан эмне маани жатат деп баш ооруткан болсо, кичине болсо акылыбызды чарчаткан болсок, мына ошол нерседе пайгамбарлардын артынан келүүчү халифат мин хулафаил анбия деп, пайгамбардын артынан келүүчү халифалардан артын баягында мураскор катарында келүүчү бир инсандар катарында Алла Тааланын сүйүктүү кулдарынан болот деп. Келиңиздер андай боло турган болсо, ошо баалуулуктарды алып жүргөн китептерди окуй турган болсокчу, биздин адабий китептерибиз дагы бар, тарыхый китептерибиз дагы бар, илимий китептерибиз дагы бар. Бүгүн чындап эле сурап келебиз да, мындай ачканда бир эме кылабыз. Мону эмне кылыш керек деп, баланы кантип тарбиялап десе, билбейм дейбиз да. Кантип тарбиялап деп кайра сурайбыз. Тарбиялоонун жолдору, тажрыйба ээлери абдан көп инсандар, аалымдар, окумуштуулар, профессорлор, академиктердин бардыгы, педагогдор, тарбиячылардын баары жазып кеткен, таштап кеткен миңдеген, миллиондогон китептер бар да. Окугандыгыбыздан бүгүн биз балдарды тарбиялаганды биле албай атабыз. Макул, тиги балдарды бул жака коюп коелу. Адам баласы өзүн таанып билдиби деген суроону коебуз. Мына китептерди Алла разы болсун, агайлар эмнеге жазып атат? Өзүн таанып билиш үчүн. Мен өзүмдү таанып билишим керек, өзүмдү окушум керек болот. Мен киммин, кандай адаммын? Мага эмне нерсе жетпей атат? Менин кандай характерим бар? Кээ бир китептерди окусаңыз, өзүңүздү окуйсуз. Кээ бир эмелердин сөздөрдү уксаңыз, чындап эле сизди же бизди өзүм, мисалы үчүн бирөө айтып аткан болсо, устаздардан мени айтып аткандай болот. Мен өзүмө бир үлүш пай чыгарам андан. Демек, менин могу кемчиликтерим айтып атат деп. Демек, эгерде мен окуган болсом деп атам да, окуган болсом, кантип баалуулуктарды окуган болсом, ошол кемчиликтерди кылбайт элем го. Ошондуктан бүгүн келиңиздер, биз китеп окуйлу деп атабыз. Китеп окуу акциясы. Келиңиздер, биз баягы тойлорго чакырып, кел момундай кылайлы, же болбосо кел могул жерге бир белек алганда момунтип алтын алайлы, күмүш алайлы, торт алайлынын ордуна кел китеп алайлы. Келгиле отуруп кобураш жөн отурбастан ушакташып олтурайлы деген ордон келгиле кобурашып эмес, китеп окуп олтурайлы жарым саат болсо дагы деп белгилүү бир мындай терс туура келбеген элибизге, салтыбызга, динибизге туура келбеген салттарыбыз, адаттарыбызды жок кылууга аракет кылайлы. Мен жигиттерге аянтка чыгып, ошол жерде китеп окуп аткан жигиттерден, кыздардан Алла разы болсун демекмин. Айтат элем. Ошол жигиттер, балдар, кыздарыбыз бир нерсеге себепкер болуп атат. Алардын ичинде силер да барсыңар балким. Силер да барып катышып атасыңар. Кээ бир инсандар пикетке чыгып аткан учурда алар барып китеп окуп атат. Китеп окуган адамдар кызыктырып атат. Атайын кээ бирки агайлар бар, эжелер бар, бизнесмен, башка эме алган китеп дүкөндөрүн ачып атат, жөнөкөй эмес, балким ичинде чай ичип отурганча китеп окуп атат. Карасаңыздар, китеп окуган айла кеткенде деп айтайын. Айла кеткенде эмне болуп атабыз? Мына китептерден жарыш болот деп атабыз. Мен кайтайын, орто кылымдарда, же болбосо биздин ата-бабаларыбызда илгери китеп ушунчалык таңкыс болгондуктан бир китепке жетиш үчүн, мына биздин Абдушукур устаздар дайым айтат го, Кур'ан-ы Керим бир мусхаф Кур'ан-ы Керим алыш үчүн атам 4 койду сатып, анан Кур'ан-ы Керим мусхаф китеп алып берген мага деп. Бир китепти алыш үчүн 4 койго алмаштырып атат. Бүгүн биз айтабыз, айнынан окуп койчу. Окусаң сага умурага жиберем. Биринчиликти алсаң анан 30 миң, 40 миң, 50 миң аласың деп атабыз. Айла кеткенде. Биз бүгүн окутуш үчүн акча берип окутуп атабыз. А негизи биз окуп аткан адамдар издеп жүрүп, могу китеп өтө сонун экен.
кайдан тапсам болот деп акчасын берип, керек болбосо жазган адамга рахматын айтып туруп, андан кийин окушубуз, ошол нерсени баягы тойбостук баягы сезим менен окушубуз керек болчу. Бүгүн бир мен окуп отурсам, бир кишинин 30 000 китеби бар экен үйүндө. Үйү китеп экен жөн эле момундай. Айтып атат, 6 жашымдан баштап китеп окуу оорусуна кабылдым дейт. 6 жашынан баштап окуп баштаптыр. Эмне себепкер болду деп айткан экен дейт. Айтып атат ал. Себепкер болгону китеп окуганма? Ата энем дейт. Караңыз, ата энеси үйдө карта ойноп отурбаптыр, шахмат ойноп отурбаптыр, үйдө телефон чукуп отурган жок, телевизордун алдында отурбаптыр, китеп окуп отуруптур. Бала ошонун шыктанып баягы карап, стимул алып тур ошондон. Айтты, мен да окуйм, атамдай болом мен дагы. Билесиздер, бала атасын туурай берет, Атасы кийген кийимди кийгиси келет, атасындай болуп бой бат өсүп кеткиси келет, кыз болсо энесин туурагысы келе берет. Ошондой эле силер дагы келечектеги энелер, бул жердеги учур дагы энелер, аталар, могу жерде болочоктогу келечектеги аталар, мисалы үчүн бардыгыбыз, эгерде биз балдарга бере билсек бир нерсени, окуй турган нерсени, анда балдарыбыз окуйт. А бул окуган нерсе ичинде эле калбайт да бул. Ал нерсе сөзсүз түрдө анын инсандык сапатында көрсөтүлөт. Адам менен мамилесинде, сүйлөшүүлөрүндө, дүнүйө таанымында, мамлекет үчүн болгон салымында, жаратканды таанып билүүсүндө. Куранда бир аят бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-уламау. Садакаллахул азим. Чындыгында Алла Тааланын акысын берип, чындап корккон, жаратканды урматтаган, сыйлаган деген маанинде. Акысын берип корккон инсандар кимдер десеңер, улама деп атат. Илимдүүлөр. Илимдүүлөр деген ким десе, көп китеп окугандар деген маани келет. Көп китеп окугандар. Карындаштарыбызга месте орун берип койгула, бош орундар отурула. Келиңиздер. Жигиттер болбосо мындай жылып алсак да болот, бош жерлерге. Жанагы киши 30 000 китеп дейт. Анан өзүнүн эскерүүсүнө мындай айтып атат. Мен китепти көп окуганыма дагы бир себеп болгон нерсе, бир китепти окугандан кийин экинчи китепти артынан дароо баштадым дейт. Бул дагы бизге бир чоң бир сабак. Бир китепти окуп атасыңбы, артынан дароо, артынан башта. Аралыкты суутпа. Бизде эмне кылабыз? Бир китепти бир жылда окусак, герой. Ошол баатыр. Мен китеп бүтүрүп койгонмун. Эмнени? Сынган кылычты окуп койгом. Качан окудуңуз десе, 5 жыл болгон окуп койгонум. Кичине кезинде окуп койгом. Туура. 5 жылдан бери канча китеп окудуң, андан кийин окудуңузбу? Жок. Бүтөт ошол жетет мага. Кээ биркилери бар, мунун мактаныч иретинде айтабы, же өкүнүм айтабы билбеймин. Бирок момунтип айткандагы ага эжелерибиз дагы кездешип калабыз кээде. Коомдо силер эмес, ал нерсе сиздер эмес. Мен өмүрү китеп барактап көргөн эмесмин дейт. Илгери пайгамбар саллаллаху алейхи учуруна келип, бир сахаба келип, Расулуллах деп, мээримдүүлүк үчүн, боорукердик үчүн, балдарга жакшы мамиле кылыш керек, эркелетиш керек, өвүш керек деп атат, кичинекей умуркалар десе, бир киши туруп алып эмне деп атат? Мен 10 балам бар, бирөөнү деп көрөм эмесмин деп атат да. Мындай, муну сыймыктануу менен айтып атат. Биз бедуиндер ушундайбыз деген бир мааниде айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде эмне деп атат? Сенин жүрөгүңдөн мээрим алынып калган болсо, мен эмне кылайын деп атат. Ошондуктан биздин сыймыктана турган башка нерсе бар. 10 000 китеп окудум деп өзүңө өзүң сыймыктан, досуңа мактан болбосо айт, элге эмес айта албасак дагы. Бирок бир барактаган эмесмин, мен китеп ачып көргөн жан эмесмин мен. Мен ушундай эске тутумум күчтүү. 10 000 китеп окуган адамга караганда дагы канчасыныкынан дагы көбүрөөк билимим, маалыматым бар дейт. Эмнеге? Бүт куйма кулак менен. Көргөн нерселер менен. Ал көпкө жарабайт ал. Могу китептин өзүнүн бир касиет, мындай айтканда бир сырлары бар. Бул китептин өзүнүн жыты бар, мисалы үчүн. Андан кийин китепти барактагандын өзүнчө бир нерси бар, өзүнчө бир берген бир башка бир сезимдери бар адамга. Ошондон китепти алган учурда эмне китепти алып атасыз? Биринчиси, ким жазган, мазмунунда эмне бар, сиздин муктаждыгыңыз ошол китеп беле, муну аныкташ керек башта. Андан кийин ооба дегенден кийин, анда бул кайсы басмаканада басылган, муфтияттан эгер диний китеп болгон болсо, уруксаты барбы, жокпу? Муну караш керек. Караңыздар, шарттар толдубу бардыгы? Анда китепти ал. Китепти алып туруп, андан кийин бисмилла деп биринчи башынан баштаңылар. Эгерде биринчи бетинен баштаганда эле кириштен баштан зеригиштүү болуп аткан болсо, мазмунунан башта деп атат. Мазмунун кара да эмне бар экен, кандай темалар? Бир сыйра реклама болот да сага. Мына темалар бар экен, бул темалар бар экен. Жакшы экен, анда шашпай окуйун. Деп анан баштан окуп баштайсың дейт. Кээ бирки китеп көп окуган агайлар айтат.
Эгерде ошондо дагы зеригиштүү болуп баштаса, чоң китеп көрүндү, мына көлөм азгырат да адам, чоң, муну качан бүтөмөм дейт, 2 жылда да бүтпөйм деп баштаган болсоң, анда сен үчүн кызыктуу болгон теманы ал дагы ошол темаларды оку дейт, чымчылап. Анан карасаң эле бир учурларда карасаң, моолор калып кеткен калгандары, кой, мындай эле окуп коеюн дейсиң, бүт баарын окуган болуп каласың да. Жарыш рухунда оку дейт. Жалгыз окуй албасаң, жарышып оку. Ким менен? Досуң менен, могул жерде группалаштарың менен, 5-6 киши менен бирге калып туруп, олтуруп, келгиле 5 мында баарыбыз 5-өбүз биригип калып турубуз, 1 саат китеп окуйлу. 1 саат китеп окуйсуң, бирге олтуруп, 1 саат чай ичип, телевизордо отургандын ордуна 1 саат китеп окудуң. Балким 20 бет окудуң. 30 бет окудуң. Бирок зерикпей окуйсуң. Уйкуң келбей окуйт. Ошондон, урматтуу биздин бир туугандар, негизи эле китеп окууга бардыгыбыз муктаждыгыбыз бар. Ошондон мен бул китепти азыр ачып, кээ бир жерлерин дагы айтып берем. Ага чейин дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадистеринен айтып кетейин. Инна хадал илма динун. Бул дин, үйрөнүп аткан динибиз, албетте биз мен ар бир семинарда мен аткан учурда биз дини жактан да көбүрөөк оор басырыктуу келип отурам. Мен бир социолог эмесмин, кечирип коюңуздар, психолог эмесмин, же болбосо бир эмне деп коет, жанагы жаңы азыр коуч деп коет го, коуч дейби? Коуч эмесмин, кечирип коесуздар. Мен жоң ана илим, дин илимдерин үйрөнүп жүргөн эле, ошол жактан сабак берип анча-мынча, анан ошол нерселерди алган нерселеримди, баалуу нерселер өзүмө ыраа көргөндүгүм үчүн ошону сиздер менен бөлүшүүнү аракет кылып аткан инсан катарында, бир мугалим деп айтайлычы, өзүм үчүн мугалим катарында, өзүм мугалим болуп атам, сиздер үчүн мугалим эмес, сиздер үчүн деле бир балким маалыматты тең бөлүшкөн инсан деп айтайынчы. Инсан катарында өзүбүзгө жараша ыкмалар бар экен, ошол ыкмаларда биз дагы көбүрөөк биз не кылабыз, дини жагына көбүрөөк басым коебуз. Мен өзүмдүн эмем ошол дини жакка басым коем. Ошондон пайгамбарыбыздын хадистери, аяттар айтылып жаткан жордо темабыз үчүн байланыштуу болгон маалыматтарды башта берели, андан кийин китеп окуунун негизги өзөктүк бир өзүнө жараша болгон ыкмаларына өтөбүз буюрса.